Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы программасы күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Бекешов, бийликти тейлеген УКМКга гана эмес, жетимдерге да 1-2 үй курсаңар. УКМК өз кызматкерлерине 9 кабаттан турган 6 турак жай курууга 580 миллион 935 миң сомдук тендер жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов турак жайды жетим балдарга салып берүүнү сунуштады. Ооба, УКМК кызматкерлерине үй керек, маяналары аз. Бирок эмнеге ким күчтүү болсо баарын ала бериши керек. Мага жетим балдар көп кайрылат. Аларга акча жок деп жооп бериштен уялып калдым, деди Бекешов. Вам не стыдно перед нами? Нет, не стыдно. Өткөндө эле Раим Матраимовдун 8 батирин ушуларга берип коюшса болмок. Тоскоолду ким кылып атат? Айтсаңызчы. Тоскоолду буга чейин айттык, мына тиешелүү Укук коргоо органдар. Туурабы? Ооба. Азыр эмне Ташиев тоскоол кылып атабы? Айтмакчы, эгемен өлкөбүздүн 30 жылдык тарыхында жаңы келген өкмөт башчылары дайыма күчтүүлөргө гана көңүл буруп келет. Кыргызстандыктардын 30%дан ашыгы 11 миң сомго чейин гана айлык алышат. 惠娘，是你吗，惠娘？惠娘，我是惠娘，我是惠娘。 Бул тууралуу Улуттук статистика комитети 2020 жылдын ноябрь айындагы маалыматка таянып билдирди. Маалыматка караганда, өлкөдө 50 миңге жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 10,6%-ы 5562 сомго чейин айлык алат. Продуктлардын баасы өсүп атат. Айлыктар өспөй эле. Марипов айткандай, бир айда 5600 сомго деле жашаса болот, бирок өтө кыйын. Улугбек Асамидинович, 5600 сомго жашап көрө аласызбы? Дастан Далабаевич, 5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын. Жумушчулардын эң чоң үлүшү тагыраагы 142 миңден ашык адам 5563 сомдон 11124 сомго чейинки көлөмдө эмгек акы алышат. 11125 сомдон 18540 сомго чейинки эмгек акыны 130 миң адам алса, 135 миңге жакын жаран 18541 сомдон 55620 сомго чейинки акча табышат. Несправедливо, конечно. В натуре несправедливо, конечно. Несправедливо. Өлкө боюнча болгону 10 миңге жакын адам 55621 сом же андан жогору маяна алат. Ал эми эл өкүлдөрү мындай айлыкты алууга макул эмес. Бир жериңерди кыз кыла. Эми учактар Бишкектен Москвага жумасына 6 ирет каттай баштайт. Ура! Кыргызстандыктар Москвага үзгүлтүксүз уча алышат. Февралдан тарта Кыргызстандан Россияга каттаган авиарейстердин саны өсөт. Бул тууралуу Россия өкмөтүнүн сайтында жазылган. Все сразу понятно стало. Айтмакчы, буга чейин жумасына бир эле рейс аткарылып турган. Эми Москва-Бишкек каттамы жумасына 6 каттамга чейин көбөйтүлөт. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалыматына караганда, мындай чечим кырдаалдын турукташкандыгына, ошондой эле жаңы коронавирус инфекциясынын кирүүсүн жайылуусун алдын алуу боюнча ыкчам штабдын көрсөтмөсү боюнча кабыл алынды. Орусияга бара турчуларга байсалдуу жол. Все, всем пока. Меня в дырку уводят. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news, ошондой эле социалдык тармактардан Бизон чекиткей жүзөт деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.